Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстанда жаңы өнүгүп келе жаткан кесиптердин бири байер кесиби тууралуу сөз кылабыз. Байерлер Кытай, Турция жана Америка сайттарынан товар заказ кылып Кыргызстанга алып келишет. 22 жаштагы Балбал айылынын тургуну Нурия Сабырбекова бул кесипти ийгиликтүү өздөштүрүп, атайын окуу борборун ачып, башка келиндерди да үйрөтүп жатат. Онлайн курстарды окуп жана онлайн форматында иштеп келе жатканыма 1 жылдан ашык убакыт болду. Ал эми окутуп келатканыма 6 айдан ашык убакыт болду. Аз убакыттын ичинде 300дөн ашык окуучуну окутуп бүтүрдүм. Азыркы учурда Айнур ийгилик мектеби жана ошондой эле Айнур карго компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелем. Нуриянын мектебинде кыска убакыт ичинде бир нече онлайн кесиптердин ээси болуп чыкса болот. Алар YouTube, SMM-Адис, Мобилография жана Байер. Мындай ийгиликтерге жетер алдында жаш келин бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Эми баштап келе жаткан учурда карантин учуру болуп калды дагы. Крупный заказдарды алып алган болом. И товарлар аябай задержка болду. 2 айдан 4-6 айга чейин задержка болду. Мынакей ошол учурда клиенттерим акчасын требовать этип, мен өзүмдүн чөнтөгүмдөн и прибылин дагы, и тил жакка кетирген акчаны дагы өзүмдүн чөнтөгүмө бергенге туура келди. Состояние выгорания абалында турган болчу. Жана дагы кандай десем, элдин көз карашы күнүгө эле мындай таласка бара беребиз, айылда жашайбыз да, ошон үчүн иштебей эле үйдө отурбайсыңбы, сага эмне кереги бар деген сыяктуу бир ушундай сунуштар, пикирлер болот экен да. Бүгүнкү келиндерге болгон коомдун көз карашы, пикирлери капаланткан айымдын атайын аларды колдоо максатында борбор ачып, айымдарды өнүгүүсүнө себепкер болгусу келгенин айтты. Азыркы учурда келин десе эле ушундай бир түшүнүк калыптанып калганда, келинби, значит, үйдө отуруш керек, бала төрүш керек, үйдө кызмат кылыш керек. Бирок келин бул биринчи кезекте адам. Анын да өзүнүн кызыкчылыгы бар, анын дагы өзүнүн ою бар, анын дагы өзүнүн бир каалаган нерсеси, көксөп жүргөн бир иштери бар, балким кызыгуусу бар. Мына ошонун баарын эске алыш керек деп ойлойм. Ушул стереотиптик көз караштардан арылуу үчүн айымдарга үй бүлөсүнүн колдоосу маанилүү. Үй бүлөм бардык жактан колдоп келет. Башында албетте өзүнүн кыйынчылыктары болду, жөн эле койбойсуңбу деген сыяктуу. Бирок өзүм далилдей алдым десем болот. Мен үйгө дагы, жумушка дагы жетише алам. Мен колумдан келет, кыла алам. Кайненем балдарым да карап берет, жолдошум бардык жактан колдоо көргөзүп келет. Алдында коюп жаткан максатын көрдүм, түшүндүм. Ошондуктан колдодум. Мен келинчегимдин иштери, жумуштары, сабактары болбой жаткан кезде албетте болот, күтүш керек, сабыр кылыш керек, бардыгы бир эле моментте болуп калбайт. Ал үчүн эмгек кылыш керек деп кеңештеримди айтып турсам. Сөз аягында Нурия окуучуларынын ийгиликтери тууралуу айтып кетти. Мен алдыңкы окуучуларымдын магазиндери айтышты, өздөрүнүн оффлайн точкаларынын 80% онлайн магазиндерди иштетишет. Бирөөсүнүн бижутерия саткан магазини бар, бирөөнүн детский кийим саткан магазини бар. Түздөн түз Кытайдан алып келип, товарларын ошол жакта сатышат. Цифровизация деп коет. Аялдар үчүн азыр бардык жактан билим алып, бардык жактан иштеп кетсе болот. Ооба, азыркы санариптешкен заманда окуп онлайн иштеп кетүүгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок текшерилген, ишенимдүү адамдардан билим алуу маанилүү экенин унутпашыбыз керек. Сиздер менен Талас ФМ радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева болдум.